Саламатсыңарбы, урматтуу ооба телеканалынын көрүүчүлөрү. Менин атым Жылдыз. Биздин ашканага кош келиңиздер. Биз бул жерден биргеликте чогуу, даамдуу, түрдүү тамактарды жасайбыз. Эң алгачкы эле биздин тамагыбыз бул беш бармак. Биздин сүйүктүү, кыргыздарыбыздын сүйүктүү тамагын беш бармакта жасайлык. Анда мен айтып кетсем, бүгүн койдун эти менен жасайлы деп чечтик. Анткени койдун этин жегибиз келип калган окшойт. Бирок ким кандай этти жакшы көрсө, ошол эт менен жасасаңыздар болот. Уйдун эти болобу, тайдын эти болобу. Бул этти мен алдын ала жууп тазалап койдум. Сууну дагы даярдап койгом. Азыр биз баштайбыз. Сууну дагы мен көп куйбайм. Мындай көзүмдүн өлчөмүнө карап эле, мисалы ушунча этибизге үстүн бир 2-3 эле жапкандай кылып суу куюп койгом. Мунусту салып коебуз. Бисмилла. Анан сөзсүз мен кайнаганга чейин туз салам. Чогуу биргеликте эт менен кайнаса, этибиз да туздуураак болуп, даамдуураак болот биздин беш бармак деп ойлойм да. Көп салбайбыз. Анан кайнагандан кийин текшерип, дагы кемирээк болсо салып коебуз. Биз камырыбызды даярдап алалык. Мен негизи беш бармакка колго жууруп, жайып, кадимки үйдүн тамагындай кылып жасаганга аракет кылам. Бирок кээ бир учурларда болуп калат, шашып каласың. Анда эми азыркы биздин жашообузда баарыбыз эле билебиз, даяр кесмелерибиз бар. Ошондой нерсе менен колдонсоңор болот. Булар дагы абдан даамдуу. Бирок эми кол камырга эмне жетсин. Биз камырыбызды жууруп баштап алалык. Өзүм камырды жакшы көргөн жаным. Сөзсүз колго жууруп жасайлык. Мен негизи жумуртка кошуп жууруганды жакшы көрөм. Даамдуу да болот. Анан кийин суу, мустак суу менен жууруганды жакшы көрөм. Туздап алалык жакшылап. Мен унду кандай 4 кишиге ылайыктап эле 400-500 грамм кылып салып алдым. Асастан суудан куюп жууруган себебибиз камырыбыз катуу болуш керек. Кесмебиз дагы кезилишине дагы сууга салып бышырганда дагы эзилип кетпеш үчүн жакшылап, ийилеп, жакшылап жууруйбуз. Анын үстүнөн дагы жакшы ой тилектер менен, жакшы кыялдар менен аял киши тамак жасаса даамдуу болот деп мен эсептейм. Азыр муну жашнакка жууруп бүткөндөн кийин этибиз даяр болгучакты тындырабыз. Жакшылап тынгандан кийин ийилеп, анан кийин колго кезебиз. Муну тындырып коебуз. Кургап калбас үчүн үстүн жаап коелук. Биз камырыбыз тынып турсун. Этибиз да кайнап, жашнакай болуп шарактап калды. Чүбөгөсүн сөзсүз алып, даярлап, тазалап коелук. Шорпобуз таза болуш үчүн, этке даамы чыгып кетпес үчүн жакшылап тазалап алалык. Канчалык шорпобуз таза болсо, ичкенибизге дагы жакшынакай. Биздин камыр даяр болгучакты тынып турган учурда чыкка кам көрө берелик.
Бизден 5 бармакка бир 2 пияз жетиштүү болот деп ойлойм. Пияздан ким корксо ыйлагандан ошондой учурда кышкырып турса болот дейт, же болбосо сүйлөп, күлүп, ырдап турса болот дейт. Ошондо көзүң ачышпай, көзүңөн жаш чыкпайт деп айтышат. Аны дагы бир күн текшерелик. Бүгүн мен ырдабай эле коеюн. Алгач эле мен сөзсүз кара муручтан салам. Кара муруч буркурап, жыты дагы чыгат, дамы да чыгат. Муну деле мындай өзүң көрүп саласың да, канчалык ачуу болуп кетпес үчүн анча-мынча салсак эле жетиштүү болот деп ойлойм. Жакшылап эзип коебуз. Ширес чыксын, тустан кичине салабыз. Анан кийин шорпонун үстүнөн майлуу жагын куюп алабыз. Мына шорпобуз да сонун болуп кайнап атат. Анан акырын четине коюп койсок, биздин чыгыбыз да жашынакай болуп кайнап, даяр боло берет. Чыгыбыз дагы акырындан четинен даяр боло берет. Азыр биз 5 бармактын камырын жайып, кезип даярдап алалык. Камырым да даяр болуп калыптыр. Жакшынакай болуп тынып калыптыр. Сөзсүз бир канча бир убакыт кармап тындырыш керек камырдычы. Ага чейин ыйлеп коюп атканбыз убакыт сайын. Азыр эми жайып, жакшынакай кылып даярлап алалык. Камырыбызды жумшартып, жакшынакай кылып даярлап алалык. Сонун болуп жуурулуптур. Ар бир келин, жаш келин үйүндө кызмат кылып атканда сынап карап турушат го. Анан жакшы, кооз, дамдуу жасаса, кайнененин камырынан экен деп кыргыздар айтып коюшат эмеспи? Убакытың болсо, бүт нерсени баары колуң менен кылсаң, кандай жакшы. Жука кылып, текши жайылса камыр, текши да бышат. Анын үстүнөн дагы тамактагы кооз, жакшынакай көрүнөт деп ойлойм. Азыр эми көпчүлүккө колго жуурбай калышпадыбы? Бирок аракет кылып, колго жууруп, колго кезилген 5 бармакка эмне жетсин? Мен ушу унду Алия фирмасынын жогорку сортун жакшы көрөм. Ушул фирма менен көптөн бери колдонуп жүрөм. Текшерилген. Камырыбыз да эзилбей, кесмебиз да жакшынакай сулуу түшөт экен. Камырыбызды жайып алдык. Эми муну мындайынан оройбуз. Мен ушинтип кезем да. Баарын бир эле 2ге же 3кө бөлбөй туруп эле бир кесип коем, анткени камырыбыз кичинекей эле. Канчалык чоң камыр болсо, өзүңөр ыңгайлаштырып кезип аласыздар, бөлүп аласыздар. Ичке кылып туурап кезип алалык камырыбызды. Сөзсүз туурап алгандан кийин муну сергитип, ундан
бөлөбүз. Ундар түшүп калсын. Анан кийин шорпого салып бышырып атканда да бир сыра силкип, камырыбызды ундан тазалап алабыз дагы. Даярлап койгон шорпобузга салып бышырып алабыз. Азырынча биртке кургай турсун. Биз камырыбызды даярлап койдук. Эми шорпобузду, камырды бышырган шорпобузду даярлап алалык. Мен ушул эле бышып аткан этибизден кичине шорпу алам. Үстүнөн шорпонун үстүндөгү майды калкып туруп, майы жогуранын алабыз. Анткени шорпобуз, камыр бышчу шорпобуз майлуу болуп калса, камырыбыз бири-бирине жабышчаак болуп, жакшы бышпай калатпы деп ойлойм. Бирок мен негизи сөзсүз шорпону нагы эле шорпого бышырбайм, камырдычы. Суу кошуп коем. Ошондо камырыбыз бири-бирибизге жабышпай, жакшынакай болуп бышат. Бuyakta kaynak suumdu koşup alayın. İçine toz koşup koyuluk suubuz, şorpobuz менен суубузга. Жакшы кайнады. Жакшы кайнагандан кийин биз камырыбызды салып бышырып алабыз. Камырыбыз да битке сергип, жакшынакай болуп калды. Шорпобуз кайнап калды. Азыр жакшынакай камырыбызды салып бышырып алабыз. Камырыбыз да сергип калыптыр. Ундан бөлүп бышырып алабыз. Deyip akırın-akırından salabız. Сөзсүз bunu карап ачып өйдө-өйдө көтөрөбүз. Мен бүгүн негизи эки түрлүү камыр бышырам. Анткени кол камырды улуу балам аябай жакшы көрөт. Беркиндей дүкөндүн камырын аны инилер жакшы көрөт. Ошондуктан бүгүн эркелетип эки түрлүү камыр кылып, бирөөсүнө чык кошуп жасайм, бирөөсүнө чыгы жок жасайм. Көп балалуу эне ушинтип балдарына бир тамак болсо дагы эки түр кылып жасап көнүп калышкан деп ойлойм. Азыр бир кайнай калса эле камырыбыз даяр болот. Камырыбыз да бышып калды. Азыр камырыбызды чыгарып алалык. Камырды чыгарардын астында кичине мустак суу куюп койгондо, бул да бир кожойкелердин сыры деп койсом болот. Сону болуп бири-биринен ажырап, жакшынакай болуп чыгат. Мына жумуртка кошуп жуурулган камыр ушинтип бири-бирине жабышпай жакшы бышат. Карачы, кандай сонун. Болду. Биздин бул камырыбыз даяр болуп калды. Буга да кичине суу куюп, түйүндө калып калгандарын алайын. Буга да кичине суу куюп кое турайын дагы, берки кесмемди дагы бышырып алам. Ушул эле шорпу аралашкан жакшынакай суубузга. Кичинекей балама дүкөндүн камырынан бышырып коеюн. Кичине. Ал өзү ушундай камырды жакшы көрөт. Ал ушундай жакшы көргөндөн кийин ага чактап эле кичине бышырып коеюн. Муну мен сөзсүз экиге бөлүп коеюн. Буга дагы жакшы кайнаган кезде кичине суудан кошуп туруп, анан бышырып аламын. Кол камырга чыктан кошуп жасайм.
А бул камырга чыгы жок жасайм. Этибиз даяр болуп калды. Чыгарып алалык. Атайын 5 бармак салган табагыбызга чыгарып дайындап алалык. Шорпобуздун өңү да аябай сонун болду. Бул даамдуу болду дегендин. Этибизди жашынакай кылып туурап алалык. Майда кылып. Муну дагы мен 2 түрлүү кылып туурайм. Бирөөнү жалаң кара кесек кылам, бирөөнү жалаң. Эми жалаң эмес, майлуураак кылам. Айтып кеткендей эле чыгым даяр, айтып кеткендей эле. Майлуураак жакшы көргөн балдарыма, кара кесекти болсо кичинекей балдарыма, кичүү балдарыма. Мен кичинекей деле балдарым жок. Чоң ойдо калышты, бирок кичүү баламды кичинекей деп берем. Дагы деле ага биринчи кара кесектерин туурап алайын. Камырыбыз, этибиз даяр болду. Эми буга биз жашынакай кылып кара кесек этибизден баштайлык, чыгы жок кылып жасаганыбызды. Буга сөзсүз үстүнө шорподон куюп алабыз. Ызык шорпобуздан куюп коебуз. Шорпонун үстүнөн алабыз. Майлуураак жеринен. Анан кийин аралаштырып коебуз. Мынакей. Кичине баламды алдым. Шорпонун майынан куюп койдум. Майлуураак жагын кошуп койдум. Таптакыр эле май жок да болбойт да. Мынакей соп-сонун болуп даяр болду. Эми экинчи камырыбыз болсо, бул кичине майлуураак эт менен болот. Камырын аз, эттин көбүрөөк кылганды жакшы көрөм. Бүгүн дагы бизде ушундай болду. Буга да кичине шорподон куюп туруп, анан кийин чыгын аралаштырабыз. Биринчи шорпо куюп туруп аралаштырып алалык. Камырлар бири-бирине жабышып калган болсо, шорпо менен чык менен жакшы бири-биринен ажырайт. Чыгыбызды кошуп алабыз. Кадимки үйдөн жасап жүргөн тамагыбыздын ыкмасы ушундай эле болот. Тойлордо, көпчүлүктө эми ар кимдин өзүнүн ыкмасы болот да. Биздин учурда болсо ушундай болсо жашынакай. Шорподу дагы куюп коелук кичине. Кургак болуп калбасын. Анан кийин балдарымды чакырсам болот. Сонун болду. Мына биздин 5 бармагыбыз даяр болду. Бир түрүндө биз деген кол камыр менен, чык менен майлуураак кылып жасаганбыз. Бирөөсүнө болсо кичинекей балама дүкөн камыры менен буга чык кошпой, өзү жакшы көргөндөй кылып жасадым. Ал эми биздин каналыбызга жазылып, Ова Social каналына подписаться кылып коюңуздар. Сөзсүз комментарийлер жазып, кандай тамакты жасайын, ушуну мага айтып койсоңуздар, ошону аракет кылып жасаймын. Үйдө эртең мененки тамактануу же кечки тамактануу болобу, же болбосо өзгөнүн күрүчүнөн базылган аш
же болбосо күлчү та жасап берейинби. Иши кылса бизге кандай тамакты жасап беришти кааласаңыздар, ошонун баарын жасаганга аракет кылабыз. Эмки көрүшкөнгө чейин жакшы калыңыздар. Эртеден бери сүйлөп атам, шорпом мустап калды. Эмне болду? Ичип көрөйүн да. Өлө тузду кылып салып турмун ғой. Туз салабыз деп. Кимди сүйүп калдым? 5 бармак муста электе жегиле кел. Камыр жебейм, арыктайм деп кой. Никита, кел 5 бармак жейлик. Точно мустап кат азыр. Шорпосунда туз көп. Аму камырда аз экен. Жеп көрсөң? Кел. Аз эмес, нормально экен. Мындачы. Кол камыр все равно жакшы.